Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар тугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй. Үй болсо 43 квадратный метр экен. Участогу тугандар, жери болсо официально 1 гектар жер менен. Мал кармайм деген адамга өтө сонун вариант экен. Көрүп атасыздар, эң негизгиси тугандар, жолдун жегинде мына трасса болсо Москва Бежецк трассасы. Москвага болгону 240 км экен. Көрүп атасыздар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы. Анан баасына айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, бирден былчитип класстарды басабыз. Адрес боюнча тугандар, адрес Тверская область, город Бежецк. Көрүп атасыздар, ушундай көрүнүш экен. Үйдүн сыртынан үйдүн оң капталы ушундай экен. Бул жакта болсо сарайы, 1 сарай, 2 сарай, 3 сарай бар экен. Ушундай болгон. Көрдүңүздөр, бул жакта малды деле сразу кармаса болгудай экен. Көрдүңүздөр. Үйдүн сол капталынан ушундай көрүнүш. Көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин көргөзөлү, анан чыгып могул жактагы сарайларын шашпастан көргөзүп чыгалы. Кана бисмилла деп киргенде, как обычно ушундай болгон тепкич экен. Көрдүңүздөр тугандар. Тепкичтен көтөрүлөбүз. Көтөрүлгөндө эле ушундай болгон холл, коридор, прихожка деп коебу. Прихожкадан кирет экенбиз. Киргенде мондай болгон үйгө кире бериш коридор. Мына эшиктен болсо жата турган бөлмөлөргө кирип кетет экенбиз. Кана бисмилла деп ушул жактан баштай берели. Киргенибизде көрдүңүздөр, түз басканда главный залга кирип кетет экенбиз. Бул жакта болсо кухня экен. Көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр, ушул жактан баштай берели. Бул жак кухня болуп калды тугандар. Көрдүңүздөр, ушундай болгон кухня экен. Мына газовый плита, мына идиш аяктар бүт бардыгы калды. Эч нерсесин алып кеткен жок. Көрдүңүздөр. Ушундай болгон кухнясы. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта жанагы жата турган бөлмөлөр экен, зал экен тугандар. Мына көрдүңүздөр, мына көрүп аткан мебелдер бүт бардыгы калды. Телевизор, мына диван, креслолор бүт бардыгы калды да кыскасы. Готовый вариант, келип эле жашайм деген адамга келип жашаса деле болот экен сразу. Бул жак зал болуп калды, ушундай болгон. Могул жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар экен. Көрдүңүздөр. Бул деле спальный бөлмө экен, ушундай болгон. Көрдүңүздөр. Экинчи бөлмөсү болуп калды бул жак. Ушундай вариант экен тугандар. Көрдүңүздөр, бир сыра үйдүн ичин көргөзүп чыктык. Эми чыгып жанагы огородун көргөзөлү, сарайларын көргөзөлү. Могул жакта болсо мына гаражбы, сарайбы, эмне экен, жүрүңүздөр, барып чогуу көрөлүчү. Бул жакта гараж болгон окшойт, а? Мына бул гараж экен тугандар, көрдүңүздөр. Могул жакты сарай кылса деле болот экен, мал кармаса, үстү жабылган, сонун экен. Бул жак биринчи сарай болуп калды. Дальше көргөзө беребиз. Бул жак гараж экен, мына. Гараж, кааласаңар машина койсоңор деле болгудай экен, көрдүңүздөр. Мына трактордун болону деле даяр экен. Дальше көрө беребиз. Так, бул жакта болсо 3-чү сарай. Ушундай болгон. Эми сарайлардын ичин бир сыра жыйнаш керек экен тугандар. Көрдүңүздөр, таштай турган нерселерин таштап салып, бул деле бревнодон болуптур. Көрдүңүздөр, сонун үстү потолок весь тосулган, жабылган, сонун экен. Бул 3-чү сарай болуп калды. Дальше көрө беребиз. Могул жакта дагы бир сарай бар экен. Ал жагын деле көрүп коелу. Участогу боюнча жана айтып кеткендей эле 1 гектар официально жери бар. Мал кармайм деген адамга өтө ыңгайлуу, өтө сонун экен. Нар жакта болсо дагы полясы бар экен тугандар. Бул жак 4-чү сарай болуп калды ошондо. 4-чү сарай экен, жүрүңүздөр. Бул жагын деле ачып көргөзөлү. Так, бул 4-чү сарай тугандар, көрдүңүздөр. Потолок пас кылганын себеби көрдүңүздөр, малдар жанагындай өшөбөстүгү үчүн ушинтип потолокторун пас кылган экен. Бул 4-чү сарай. Бул жагында болсо, бул 5-чү сарай болуп калды ошондо. Бул 5-чү сарай болуп калды. Көрдүңүздөр, эми муну мусорларды бир сыра тракторда алып келип туруп таштап салыш керек экен. Таштап салса, таптаза сонун болуп калгыдай тугандар. Могул жакта болсо жанагы айтып кеткен участогу, жүрүңүздөр, ал жагын деле барып көргөзөлү. Мына сарайлардын бүт бардыгы кирип чыктык окшойт, а? Могул жакта болсо дагы бир сарай, ал жагын деле анан көргөзөбүз, жүрүңүздөр. Жанагы жерин көргөзөлү барып. Жери болсо участогу тетиги дарактарды көрдүңүздөрбү? Ошондон бери бүт ушуга караштуу экен тугандар. 1 гектар жери бар, официально. Документтери бүт бардыгы даяр экен. Көрдүңүздөр, чөп деген
кенен екен да, қысқасы мал қармайым деген адамға өте сонын, өте жақсы вариант екен. Нар жақтар, мынау Тоқойдың нар жағы болса, көрдіңіздер, ал жақтағы отдельный поле екен. Қалашынша малды жая береді екенсіздер. Көпшілігіңіздер сұрап жатасыздар еме. Нұрсұлтан барып бізделе мал қармасақ, мал бақсақ болуы деп. Мына, пожалуйста, қалаған жерге малды айдай береді екенсіздер. Мына көрдіңіздер, азырғы кіріп шыққан үйіміз, бұл жағында сарайлар жанағы. Мына туғандар, көріп шықтыңыздар, осындай вариант екен. Қолдан келішінше көргөздік. Баса белгілеп кете тұрған нәрсе туғандар, Москваға ушул жерден күніне маршруткасы деле, автобус деле ушу жолдан өтіп тұрады. Москваға да бір жолы айта кетелі, болғаны 240 километр екен. Документ мәселесі бойынша туғандар, документ мәселесі бүт бардығы текшердік. Ограничение, арест, запрет деген нәрселер еш нәрсе жоқ. Келесіздер, үйді көресіздер, егерде жағып қалса, сразу оформление. Ең негізгісі үйдің басы бойынша туғандар. Үйдің басы 580 000 рубль дейді, долларға где-то 5500 доллар болып қалау. Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Баса белгилеп кете турган нерсе, күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга Россия жергесинде арзан сатыла турган үйлөр чыгып турат. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыздар, подписаться баскычын баса кетиңиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.